Кыргызстандан коңшу жана алыскы мамлекеттерге башка айыл чарба азыктары менен бирге эле балды экспорттоонун көлөмү көбөйүүдө. Кыргыз балы айрыкча Евразия экономикалык биримдигинин аймагында жана Европанын базарларында популярдуу болууда. Акыркы бир нече жылдан бери эл аралык көргөзмөлөрдө сапатынын мыктылыгы жагынан алдыңкы орундарды ээлеп келаткан кыргыз балына дүйнөлүк коомчулуктун суроо талабы өсүп жатат. Кыргыз балы чет мамлекеттерге расмий экспорттолот. Мындан сырткары өлкөгө келип кеткен туристтер аркылуу, соодагерлер аркылуу чет мамлекеттерге чыгарылат. Биздин бал бир катар дүйнөлүк деңгээлдеги жарманкелерде коюлуп, сапаты жагынан мыкты деген бааларга татыган. Кыргызстанда жылына 10 тоннадан ашык бал өндүрүлөт. Өлкөнүн бардык облустарында жылына 2-3 ирет бал алуу мүмкүнчүлүгү бар. Бал байыркы замандан бери эле табылгыс дары жана дарылык касиети бар азык катары пайдаланылат. Анын курамында 300гө жакын пайдалуу заттар камтылган жана адамдын организмине зарыл болгон дээрлик бардык химиялык элементтер бар. Бал организмге тез жана 100% сиңет. Ошондуктан ал тамак сиңирүүнү, тамакка болгон табитти жакшыртат. Пайдалуулугу жагынан балга бир дагы жашылча тең келе албайт. Ал эми калориясы жагынан нан, эт, балык эттеринин катарында жүрөт. Балды пайдалануудан кандын түзүлүшү жакшырат, иммунитет көтөрүлөт. Мындан тышкары ал күчтүү энергиянын булагы болуп эсептелет. Ошондой эле бал организмди мезгилинен эрте картаюудан сактайт. Бал тууралуу кызыктуу фактылардан да айта кетсек, байыркы египеттиктер менен римдиктер балды салык үчүн төлөнгөн алтындын ордуна колдонушкан. Бир чоң кашык балдагы калория ушундай эле өлчөмдөгү кум шекерге караганда 18 эсеге көп. Бир ары өзүнүн өмүрүнүн аягына чейин 0,8 грамм бал жыйнайт. 500 грамм бал топтоо үчүн арылар бүткүл жер шарын толук айланып чыгышат. Бул илимпоздор иликтеп чыккан маалыматтар болду. Ал эми кыргыз балы тууралуу кененирээк кабарчыбыз Гүлнара Касымбекова айтып берет. Кыргыз балы мына ушундай бренд менен дүйнөгө таанылган Кыргызстандын асили эл аралык көргөзмөлөрдө, сынактарда сапатынын мыктылыгы, табигый тазалыгы жагынан алдыңкы орундарды ээлеп, дүйнөлүк коомчулукту тамшандырууда. Дүйнө жүзүндөгү элдер кыргыз балын тоо балы деп атап коюшат. Бул бал нукуралуулугу, ден соолукка пайдалуулугу жагынан дүйнөдөгү аселдин алдында турат. Деги эле бул кыргыз балы азыр дүйнөнүн 28 өлкөсүнө экспорттолууда. Быйылдан баштап океандын ары жагына, тагыраак айтканда Америкага экспорттоло баштады. Азыр жылына 2000 тонна бал өндүрүлөт. Бирок бул аз. Кыргызстанда тоо борунда жайкалган жайлоолордо түркүн түстүү гүлдөр өскөндүктөн жылына 8-9 миң тонна бал алууга мүмкүнчүлүк бар. Ал эми азыр жылына экспортко 800 тоннадан ашык чыгат. Былтыркы жылы 2017 жылы 700 тоннадан ашык экспорт болду деп эсептелип жүрөт. Азыр быйылкы жылдагы ошол 6 айдын жыйынтыгы менен 600 тоннадан ашык экспорт болду деп эсеп болуп атат. Бирок эң негизгиси ошол баягы балды мындай чоң көлөмдө экспорт кыла албай атабыз. Себептен азыркы учурларда лабораториялар ошол балды анализин берген лаборатория болуш керек. Ошол боюнча дагы иштеп жүрүп атат. Расмий түрдө экспорттолгондон тышкары чет элден кыргыз жерине келгендер балды адатта сөзсүз алып кетишет. Кыргыз балынын даамын таткандар кайра буйртма менен алдырат. Ошентип бери дегенде, мисалы 500 турист алсак, ар бири 1 литрден алганда эле 500 литр бал сатылып жатат. Много производителей, экспортеров появилось в Кыргызстане. Бал экспортталгандан тышкары ички рынокты толук ээледи. Кезинде кыргызстандыктар бал челек кармаганды кой, бал жечү эмес. Азыр анын баалуулугун эл түшүндү. Бир бүлөдө 4-5 киши жашаса, алар жылына бери дегенде 5 литр бал алат. Албетте бул ата мекендик продукциянын баалуулугунан кабар берет. Азыр Кыргызстандын бардык аймагында бал өндүрүлө баштады. Өзгөчө ат башы балы жогору бааланууда. Мунун өңү аппак болгондуктан кум шекер кошулган деп ойлогондор дагы чыгат. Бирок бул балдын табигый түсү ушундай. Ал организмди чыңдап, сасык тумоого жана жугуштуу ооруларга чыдамдуу кылат. Ал эми ысык көл балын күч-кубаттын булагы деп коюшат. Муну уйкусуздук, баш ооруну алдын алуу үчүн колдонсо болот. Өзгөн балы жөтөлдү жумшартып, аз кандуулукка даба болот. Токтогулдун балы зат алмашууну жакшыртат. Мындан тышкары эспарцеттин гүлүнө конгон аарылардан алынган бал иммунитетти, ал эми гречка балы кандагы гемоглобинди көтөрөт. Простудага аябай жакшы, биринчи эле. Анан, допустим, билем, кыргыз баласы бал менен сары майды кошуп алып жеген
аябай сонунда, кышында иммунитет көтөрөт, жазында деле чыгып, кайсы убакта жесе деле бал таза бал болсо, любой время жесе болот. Арыны бал челекке кармаса эле бал бере берет деп түшүнгөндөр да бар. Бирок бул туура эмес түшүнүк. Бал алам десеңиз, арыга баладай мамиле кылып, кам көрүп, асырай билүү керек. Баарынан да жандыктын энесине өзгөчө маани берилет. Айрымдар аны чет өлкөдөн миңдеген долларга сатып алышат. Булар деме өзүнчө майда жумуштар бар өзүнүн. Анан муну ошол убагында дарылап, ушагында тамагын карап, убагында көз болуп турбаса, булар дагы ушул уясын тыштап кетип калышка мүмкүнчүлүгү бар. Ошо кышында да тыштап кетет, же ушу күздө. Анан ошон үчүн ошол убагында дарылап, ичин тазалап туруш керек. Өзү тазалыкты сүйгөн жандык. Бал арылардын иш принциби кадимки адамдай эле. Алар 30 күндүк өмүрүндө тыным албай эмгектенет экен. Ар бир ары бир рейсте 40 миллиграмм жүк көтөрөт. Бал же шире алчу гүл канчалык жакын болсо, ары уяга ошончолук тез келет. Ары ширени орточо 2 чакырымдан ташыйт. Нектарды ал жыт аркылуу табат. Уяга эшиктен кире беришинде күзөтчү катары ары турат экен. Допустим, если ачка болгондо, эме орусча напад деп коет. Жана ачка арылар тамага аз. Анан алар келип эме кылышат, жана слабыйраак семьяларга аракет кылышат да, литоктон кирип эмесин балын урдаганы. Анан ар бир семьяда өзүнчө ар бир бал челекте өздөрүнүн охранниктери бар. Ошолор киргизбей, тозуп, кадимкидей кармашып, бирин-бирин өлтүрүшүп, кээ бирде ошо напад болгондо могу литоктун асты өлгөн арылар үйүлүп калат. Азырынча ушу сироп менен заниматься этип атат. Ары деле ооруйт, алар деле жазында биттеп генелеп кетет, ичи да өтөт. Мындан улам арыны балчылар кадимкидей эле дары менен дарылашат. Бирок аны сакайта турган дармекти өлчөмү менен колдонушу керек. Болбосо антибиотик балдын сапатына да өтүп кетет. 2 сыйра дарыладык. Дагы бир сыйра дарылайбыз. Көбүнчө жана эмеге килешчилерге карата дарыларда. Анан ич өткөк дарылар. Ошолорду сиропко кошуп беребиз, ич өткөктүн дарыларын. Ошо менен кышка даярдап, кыштан чыгышы керек жазга. Яны жазында кайра улап кетебиз. Негизи арыны кышкысын кант менен багууга болбойт. Ал өзү өндүргөн гана балды жеш керек. Мисалы, бул бал челектин ичинде 4000 ары болсо, уяда 18 килограммдай бал бар. Аны алып ордуна шекер салып коюуга болбойт. Эгер ары кышкысын шекер менен тамактанса, иммунитети түшүп кетет. Бул болсо кийин анын бал чогултусуна терс таасирин тийгизет. Кыскасы, арыны баккандан тарта балды базарга койгонго чейин бардык талаптар аткарылса, кыргыз балынын арышы мындан ары да кеңейет. Гүлнара Касымбекова, Руслан Сабатаров, Нуркамил Асанов, Коомдук 1 канал, Жума кайрык.